Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Чеченстан Москваны коргоо үчүн 3000 жоокерин жөнөттү. Чечен Республикасы аскерди көтөрүлүш учурунда Москваны коргоо үчүн 3000 элиталык жоокерин жибергенин РИА Новости Грозный мамлекеттик телерадио компаниясына таянуу менен билдирди. Маалыматка ылайык, чеченстандык жоокерлер ишемби күнү эртең менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Владимир Путиндин бардык буйругун аткарууга даяр абалда турушкан. Алар учурда Москвада. Буга чейин Вагнер ЖИК аскердик компаниясынын аракеттерине байланыштуу Москвада жана Москва облусунда антитеррордук операция режими киргизилгени маалымдалган. Орус лидеринин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун айтымында антитеррордук операция режими жакын аралыкта алынат. Булак суперкежи. ВП АКШ Пригожиндин козголоң чыгарарын 2 жума мурун билген. АКШнын чалгын агенттиктери Евгений Пригожиндин козголоң даярдап жатканы тууралуу Ак үйдү июнь айынын ортосунда кабардар кылган. Бул тууралуу америкалык аткаминерлерге таянуу менен ЖМКлар жазганын РИА Новости билдирди. Вашингтон Пост басылмасынын маалымат булактары чалгын кызматы козголоң даярдалып жатканы тууралуу жетиштүү деңгээлде маалымдар болгонун айтышкан. Акыркы 2 жума аралыгында агенттик ушундай окуя болорун Ак үйгө, Пентагонго, МАМ департаментке жана Конгресске эскерткен. Ал эми Нью-Йорк Таймс америкалык чиновниктер айтылган маалыматты ачыкка чыгарбоону чечкенин, алар Москванын мамлекеттик төңкөрүштү уюштурду деген айыптоосунан кооптонушканын жазды. Мындан тышкары басылма акшылык аткаминерлер Россия бийлигине жардам көрсөтүүнү каалашпаганын белгиледи. Эскерте кетсек, 24 июнга караган түнү Вагнер тобу Ростов-на-Дону шаарындагы түштүк аскер округунун штабын басып алган. Мындай аракеттер Евгений Пригожиндин аталган топко куралдуу күчтөрдүн соккусу тууралуу сөзүнөн кийин жасалган. Коргоо министрлиги да, ФСБ да муну дароо четке какты. РФ президенти Владимир Путин вагнерчилердин кылыгын кылмыш деп атап, козголоң уюштурган үчүн Пригожинге каршы иш козголгон. Кийинчерээк Беларусь президентинин маалымат кызматы Александр Лукашенко Пригожин менен сүйлөшүп, Вагнер тобунун Россия аймагында ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча макулдашканын кабарлады. Ошол эле күнү кечинде РФ лидеринин маалымат катчысы Дмитрий Песков Пригожин Беларуска кетип, кылмыш иши токтотуларын билдирип, буга Россия президентинин сөзү кепил экенин айткан. Булак Спутник кежи. Рамзан Кадыров Ростов-на-Донуга жөнөтүлгөн жоокерлердин аракеттерин жогору баалады. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров өзүнүн телеграм-каналында вагнерчилер жайгашкан Ростов-на-Донуга зарыл болгон кырдаалды көзөмөлгө алуу үчүн жөнөтүлгөн чечен бөлүктөрүнүн аракеттерин жогору баалады. Кадыровдун айтымында Чечен Республикасынын башчысынын жардамчысы Ахмат Атайын күчтөрүнүн командири Абды Алаудинов жана Север Ахмат полкунун командири Заинди Зингиев бул ишке тартылган. Чеченстандын башчысынын айтымында чечен жоокерлери окуя болгон жерге дароо жетип, берилген тапшырмаларды аткаруу үчүн буйрукту күтүшкөн. Кадыров алар биринчи командачылыкта эле жогорку көчүрмөн, жөнөмдүүлүктү жана мекенди кандай баа болбосун коргоого даярдыгын көрсөтүшкөнүн айтып, алардын аракеттерин өтө эффективдүү жана ойлонулган деп баалады. Кече 24 июнда Кадыров чечен аскерлери Ростов-на-Донуга жөнөп кеткенин айткан. Булак суперкежи. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги 23 июнда орус түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык кыз келиндер менен жолугушту. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматы кабарлады. Борборго баруу учурунда бул мекемеде кармалып турган аялдар менен жолугушуу өткөрүлдү. Алар кармоо шарттары боюнча даттануулар жана сын пикирлери жок экендигин билдирген деп билдиришти элчиликтен.
кыргыз жарандарына тийиштүү юридикалык кеңештер берилди. Үстүздөгү жылдын 27-июнунда аталган борбордогу калган Кыргыз Республикасынын жарандары менен жолугушуу ишке ашырылат. Маалымат үчүн, учурда Цивитскте Кыргызстандын 130 жараны кармалып турат. Булак Супер Кежи. Иш күн атайын операциянын маселелери менен башталып, кайра ушуну менен эле бүтөт. Бул тууралуу РФ лидери Владимир Путин Россия 1 телеканалындагы Москва Кремль Путин программасында маек куруп жатып билдиргенин РИА Новости жазды. Албетте көңүл чордонунда турат. Иш күнүм ушуну менен башталып, ушуну менен аяктайт, деди президент. Анын айтымында бул кеңешмелер, жолугушуулар, телефон аркылуу сүйлөшүүлөр, Путин курал-жарак өндүрүүгө байланышкан маселелер боюнча тиешелүү ишканалардын, компания жетекчилеринин, ошондой эле ал куралдарды пайдалангандардын маалыматын дайым угуп турарын кошумчалады. Куралдын майнаттуулугун талкуулайбыз, кайсыл жерде эмне кылышыбыз керектигин кеңешебиз, деди президент. Өлкө башчысы коргонуу тармагындагы өндүрүштүн көлөмүн жана темпин өстүрүү карапайым элдин алдындагы социалдык милдеттенмелердин аткарылышына залакасын тийгизбеши керектигине токтолду. Биздин коргонуу жаатындагы аракеттерибиз башкы нерсеге тоскоол болбошу зарыл. Башкы нерсе бул биз таянган негиз. Ал эми негизибиз экономика, деди Путин. Эскерте кетсек, мурунку аптада өткөн Петербург эл аралык экономикалык форумда Путин коргонуу өнөр жай ишканалары 2-3 смена менен иштеп жатканын билдирген. Анын айтымында аскер продукциясын өндүрүүнүн көлөмү 2,7 эсеге, ал эми суроо талап жогору болгон түрүнө 10 эсеге жогорулаган. Булак Спутник Кежи.